Урматтуу телегөрүүчүлөр, кааласаңыздар заманбап саркеч болгон ушундай калпакты сиз балким шляпанын, кепканын ордуна кийсеңиздер абдан стилдүү жана саркеч көрүнөсүздөр. Рыскелди мырза бүгүн 5 март ак калпак күнүнө карата өзүнө атайын калпак алганы келген. Ал калпакты майрам салтанаттарга гана кийбестен, күнүмдүк турмушта да түрдүү кийимдер менен кийүүнү каалайт. Улуттук баш кийимдин калпактын күнү болуп белгиленгенин себебинен мен ушул 5 март күнү бир башкача ушул жаңы стилде болгон, биздин молодеждун стилинде болгон. Кыргыз болгондон кийин патриоттук сезим кандайдыр бир ойгонуп, буну көргөндөн кийин мындай кийгиндей келип, өзүм жөнөкөй 5 март күнү эмес, башка күнөрдө кийип жүрөйүн деп атайын ушуну тандап алганы келгем. Мындай калпактардын келип чыгышынын бирден бир себеби азыркы замандын талабы десек болот. Учурда заманбап калпактын түрлөрү көп. Ар бириңиздер өзүңүздүн табитиңизге жараша тандап алсаңыз болот. Калпактар экологиялык жактан таза жүндөн жасалып, тигүү технологиясы да өзгөчө. Бул калпакты бардык стилдер менен айкалыштырып кийсе болот. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле могу классикалык чапан, классикалык стилдеги чапан менен, casual стилде, ошондой эле мындай свободный стилде баары менен жарашыктуу көрүнүп атат. Спортивный стиль менен деле аябай жакшы айкалышат. Бардык стилдер менен буну кийсе болот. Калпак жөнүндө бир аз айтып кете турган болсом, бул калпактар биздин өзүбүздүн ак калпак же базардагы башка калпактардан айырмаланып, целенакатанный. Бул жерде бир да шов жок. Бул болванкасы болот өзүнүн специальный. Ошол болванкага слой за слоем коюп, өзүңүз көрүп тургандай эле астындагы слой кара, темный, үстүндөгүсү яркий болуп атат. Заманбап калпактарга көбүнесе чет өлкөдөн көбүрөөк буйрутмалар түшүп турат экен. Келечекте кыргыздын улуттук баш кийимин дагы даңазалап, дүйнөгө таанытабыз дейт Аймончок. Негизи биз бул заманбап калпактардын идеясын өзүбүздүн ата бабаларыбыз кийип жүргөн ак калпактан алганбыз. Кийиз бул эң ыңгайлуу материал деп айтсам болот, анткени бул ысыкта ысыкты киргизбейт, суукта суук өткөрбөйт. Ошондой эле бул калпактар колдо жасалып, нукура жүндөн жасалат. Ошондой эле биз бул калпактар жөнүндө айта кетсем, негизи бул идеясын бир творческая группа бизге идеясын берген. Андан аркы муну өнүктүрүп алдыга алып кеткенибиз уже 3 жылдан бери биз алдыга алып кетип атабыз. Ошол башка мамлекетте жашаган мекендештер сатып алышат, анткени ал жакта патриоттук сезим аябай күч болот. Ал жакта күндө ак калпак кийип жүрө албайт, ошондуктан биздин ушундай жашынакай, более стильный, заманбап калпактарды алып кийип жүрсөм деп аябай мындай мекенди сагынуу сезим менен кийип жүрүшөт. Айзада Нурадилова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, таң маанай берүүсү.